Жол каттамынын ыңгайлуу болуусу үчүн жергиликтүү тургундар да уюшкандыкта өз аракеттерин көрүшүүдө. Анткени жол курулушу бардык талаптары сакталып салынса, калкка ыңгайлуу жана сапаттуу сакталат дешет тургундар. 1,5 километр көйгөйлүү жолдор бар болчу. Анын ичинен республикасы бюджеттен бөлүнүп, акча бөлүнүп, быйыл 2020 жыл бөлүнгөн. Ковид эмесиге байланыштуу кечиктирилип быйыл башталып 1 километри асфальт төшөлүп атат. Азыраак асфальт барды, ар жер оюлганды. Ошо 72-73 мындай кылган экен. Андан кийин барып бузулуп, нары көчкүп, бери көчкүп болуп эскирип кетти. Ошондой нерлик жыл болуп калды. Бийиктиги 6 сантиметр, туурасы 6 метр, узундугу 1 чакырым төшөлүп жаткан асфальт негизинен ички жол каттамынын талабына ылайык. Анткени жол куруу тартибинде категориясына карап курулуш долбоорлонот. Аябай сүйүнүп атабыз. Бул өрөөндө канча жыл болгон. Жолдорубуз оңолбой. Аябай кыйынчылыктар болуп эми. Мынантип бала чака өскөн сайын бизге дагы элге, журтка кыйынчылык болот экен да жол оңолбосо. Ушул жолду оңдоп аткан Садыр Жапаровго, элдин кыйынчылыгын, мүшкүлдөрүн жеңил кылган балага эң чоң рахмат. Андыктан куруучулар талаптагыдай курулуштун баасын мерчемдешкен, сапаттуулугуна кепилдик беребиз дешет. Мырзаке Карабаткак жол каттамында 8 чакырым жол оңдолууда. Буга чейин калкка бир топ көйгөй жаралып келген. Мындай шарт элдин көптөн бери күткөн эле. Кудай жалгап ушул ишке ашып калды да. Өкмөт да чуркады, жакшы чуркашты. Мына азыркы көрүп алып жомоктоудай эле болуп калды. Бияк ылдый жагы бүттү. Эми бул жагы бүтүп кеткен болсо биз түшүбүздө да көрбөгөн жакшы нерселер болуп калат эле. Айтмакчы, Көлдүк Эпкүндүү жолунун 1 чакырымына асфальт төшөлөт. Учурда камдоо жумушу жүрүп жатат. Ал арада Мырзаке Карашору жол каттамына 2 чакырымга асфальт төшөөгө даярдалууда. Өзгөн Зергер жол каттамы жана Өзгөн Чымбай жол каттамдарында да 2 чакырымдан асфальт төшөлөт. Биздин өзүбүздүн районго эле министрлигибиз тарабынан 20 километрден ашуун жол планга каралып, бүгүнкү күндө ошол жумуштардын баардыгын Кыргыз автожол ишканасынын тарабынан өзүбүз жумуштарды аткарып жатабыз. Ушуну өзгөчөлүктөр белгилеп кетсек болот. Бүгүнкү күндө Мырзаке Карабаткак автоунаа жолунун 6 чакырымында турабыз. Буга чейин 5 чакырым асфальтын басып өтүп, дагы 3 чакырым жолун асфальттоого даярдыктарын көрүп жатабыз. Андан сырткары дагы ошол райондогу Өзгөн Кеңеш Айгыр жал деген орто оңдоо эсебинен жолду басып атабыз. Ал жерге да 1 чакырым асфальт төшөө жумуштарын карап атабыз. Мырзаке Карашору автоунаа жолунда дагы капиталдык салымдардын эсебинен 2 чакырым жол планга карап, ал жактын да жолун бүгүнкү күндө асфальтка чейин даярдоо жумуштарын аткарып жатабыз. Бүгүнкү күндө жол курулушу ирети менен жүрүүдө жумуштун 30% аткарылды. Негизги иш аракет сентябрь айында уланат. Техникалык шарттар күйүүчү май жетиштүү. Жол тейлөө кызматкерлери жергиликтүү эл менен биргеликте иш аракеттерин көрүп жатышат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Өзгөн районунан.